имам Абу Дауд, имам Тирмизи экөө риваят кылган хадисте Азрети Анас айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иза газаватка чыкканда, душманга каршы чыкканда, душманга каршы чыгар айтар эле дейт: Аллахумма анта азуди. О жараткан Кудайым, анта азуди, ай му'тамади. Таянганым сен, азут деген өз буга айтылат да. Адам бушуга таянат эмеспи? Таянганым сенсин дегени, сенсин таянганым деп атат. Ва насири, мага жардам бере турган дагы сенсин. Бике ахулу, о Кудайым, сени менен душмандын мизин кайтарамын. Ва ахулу, бике ахулу, сени менен душмандын мизин кайтарамын. Ва бике асулу, жана сени менен душманга басымдуулук кыламын деп атат да. Толук түрдө Кудайга өзүм тапшырамын деген сөз. Ва бике уqatil, сенин атың менен согушамын деп атат. Урмат, уqatil деген сөз актылуу деген сөз эмес. Актылуу өлтүрөмүн, уqatil согушамын деген сөз. Яни уqatil muqatil эки жактан болот. Ал согушпаса мен согушпайм. Ал мага согушуп аткан болсо мен да ошого жараша согушам деген сөз. Тынч аткан бирөөнү басып алган бизде жок, ал урматтуу бир тууганым. Бирок бирөө согушуп атса, анда эмне биздин кайтаруу үчүн турсак болот деген сөз. Дуаны бир сыйра кайталайбыз. Аллахумма анта азуди. Аллахумма анта азуди. Ва насири. Бике ахулу. Ва бике асулу. Ва бике уqatilу. Бул газават киргенде дуа. Муну военныйлар үйрөтүп коюш керек. Чек арада дузчу баланча болгондо айтып алып бисмилла деп көрө беришет. Ва ан Аби Муса. Bir жолу bir бала келди, Москвада окуйт экен, кыргызстандык. Аспирантурада окуйт экен, ошол согуш иштери боюнча иш жазып аттыр. Ана мага келип айтат, ушундай боюнча, мусулманча согуштун өнөрү, башка боюнча бир айтсаңыз дейм. Мен адис болбогондон кийин билбейм, ушуну айтсам болчу экен деп ойлоп калдым да. Эсиме келбептир. Дуа ушул деп биздечи. Ана мен айттым, бирок пайгамбардын тарыхын окусаң, сыйра окусаң, сыйранын көпчүлүгү пайгамбардын убагында газаваттар жаза берген. Как будто бир окуса эле пайгамбар жолу кечке согуш болгон экен дегенди. Жанагы Султан Сулейманды көргөндөр, бу Султан Сулейман падышанын катынан колу ошо болуптур деп ойлоп калат го. Атак болбосом 1 жылдан бир 2 ай жашаган болбосом, он ай эмне жихатта жүргөн Султан Сулейманчы. Только катындар менен Хуррем дагы ким палан түкөн ошолор менен Айша кандар менен жүргөн болот да, ошо. А бирок андай эмес фактта. Түшүндүңөрбү? Ошондой. Ана мен дагы ошого сираны окугандар ошону оку деп айткам. Мындан да айтсак болчу экен деп калдым.